75. Kim çıkardı size benzin satkan? Men kichkinaligimda benzin satgan chiqqanman. O'sha bir komitada 6 kishi yashaydi. Ova ne çıkışı? Meni özden soran. Boңдойлуу жашообузду жакшы Болбойт деже барбир бул. Неге болбойт? Болбойт. Ушинтип айлабызды куруткан семья болду бул. Жашоо шартым мен үчүн макул, нормальный бардык жок. Сузакта мектеп курагындагы кыздарын көчөдө күйүүчү май саттырып, чарбалык иштерге тарттырган Шавкат Аскаров ушул жерде күн кечирет. Ал мындагы бир бөлмөдө 5 баласы менен жашайт. Турмуштун оор шартына чыдабай, жубайыда мындан 2 жыл мурун асынып каза болгон. Балдарга жооптуу, атасынын да ден соолугу жакшы эмес, бирок жеңил наркотикалык дараларга көз каранды болуп калган дешет. Түн бир окумда да кыздарын дарыканага жөнөтөрүн айтышты. Биз барган учурда да төшөккө оронгон абалда жатыптыр. Doktorga alып keldi, maya uyga uzide alып keldik, sappasak dedi, toka dedi, şunaqa tabletke oturup kalgan dedi, şundan çıkıp ketiş dedi. Biroq onu kömmeydi. Şu жашоодо şundaydan özünü ayalda asıp aldı karındaşım. 5 balası var, 5 3 turat 5. Şu 15 000 so'm пособие alat, çoğun kızı 6-7 000 alıp koyat, kalganını boşu Sanol degen tabletke işletet. Kalgan baldарды oşu Balдар жүрөт mahalleme ayıl kim nam berse bölöke nam bergile dep жүрөt. 5 bir туугандын баары тең 18ге чыга элек. Чоңу 16 жашта, эң кичүүсү 3 жашар бала. Алда жаштайынан күйүүчү май сатып, тиричиликке аралашканын айтат. Учурда эч жерде туруктуу иштебейт жана окубайт. Көп учурда түйшүк ага да жүктөлгөн. Бирок жаш бир туугандарына жетишээрлик көңүл бурбаган. Ага кыздардын баарынын тең баштары биттеп кеткени далил. Жашоо шартым мен үчүн макул, нормальный бардык жок. Калtak жейинби, башка жейинби, эртең саат 8де туруп бензин саткан. Ундай пайт була чыгыптыр аллашпаган. Кыздын кичине бензин саткан чыгар бир. Эми келип алып, эми чыгышып атат булар. Эми 15 000 акча жетпейт экен, бир айга умун жетпейт экен. Мына ойлоп, адам айткен мисалга мына өзүм арып атам, 650ден только укол алдым, баары таасир кылбады. 2000 да чыгып пул кетти. Боңдойлуу жашообузду жакшы болбойт деже барбир бул. Неге болбойт? Болбойт. Мен вообще-то башынан каршы бол. Атамга мен атамга айтканмын, атам балдарсыз бир сания да чыда албайт. Бул үй бүлөнүн жашоо шартынан жергиликтүү бийлик да, социалдык адистер да кабардар. Мындагылар 5 жылдан бери турмуштук оор кырдаалда жашаган үй бүлөлөрдүн катарында. Ал эми көчөдө күйүүчү май саткан окуучу кыздар боюнча да жакындан тааныш. Болгону бардыгы биригип ушу менин кабинетимче элек бир комната үйдө жашайт. Ошонун ичи кухня, ошонун ичи ванна, ошонун ичи столовой, ошонун ичи спальный. Ошол комиссиянын чечими менен биз балдарды бир жерге барып жайгаштыралы деп барсак, өзүмдү өзүм өлтүрөм, бул балдарды бербеймин дейт. Эгерде биз аны заставить этип алып, Ак жол деген реабилитациялык центр бар, анан жанагы кичинекей 4 жаштагысыны ошко домалюктуга алып барып жайгаштырсак болот деп ошого пландаштырып барсак, эгер ушуну алсаңар мен өзүмдү өзүм өлтүрөм дейт. Эгер ошондой болуп туруп биз аны алып кетип калсак, кокусу дагы бир нерсе болуп өзүнө өзү кол салып бир жаман окуя болуп кетсе, анда дагы бизди күнөөлөп башташат. Мына ушинтип айлабызды кетирген семья болуп. Көчөдө дагы күйүүчү май сатып жатат деген маалымат туккан адистер бүгүн да кабар алышты. Аргасыз акыркы кадам катары мажбурлоо менен 3 кызын облустагы реабилитациялык борборго жайгаштыруу аракеттери көрүлүп жатыптыр. Ал эми 3 жашар баласын Ошко жөнөтүү каралууда. Ак жол деген реабилитациялык центр бар. Мына ушуга жанагы үчөөүн ошол жака жайгаштырабыз. Ең кичинесин фостердик үй бүлө деп коебуз. Жанагы багуучу үй бүлөлөр. Же фостердик үй бүлөгө азыр мен өзүмдүн жетекчилерим менен да сүйлөшөм. Балким фостердик үй бүлөгө, балким Оштогу дом малюктуга жайгаштырабыз. 1 жылдык мөөнөт менен карап берип тургула деп. Акыркы вариант ушуну заставить этип алып кетүү, бул акыркы вариантыбыз. Ошондо канча жыл болду? Бир 5 жыл болду го. 5 жылдан бери. 5 жылдан бери ушундай жашоодо. Biz аны 5 жылдан бери муну алып барып жайгаштырып коюу жөнүндө эмес. Биз 5 жылдан бери ушунун турмушу оңолор бекен. Жанагы кыз акылына кирип ушу өлкөлөрдүн карары бекен, элдердин карары бекен. 5 жыл мурун ал 10 жаштар, 10 жашар. Жок, 5 жыл мурун апасы тирүү эле. Апасы тирүү мезгилиндеги акыбал жөнүндө айтып атам мен. Айлабыз кургандагы акыркы вариантыбыз изимайт этип
мамлекеттин кароосуна беребиз. Толук ошондо кароо алындыбы балдар? Азыр алып келип атышат, алып келсе бияктан чечим чыгарабыз, алып барабыз. Азыр ушунда бир кызы келиптир да, эки кызы келип. Эки кызы кел айтат азыр. Качып кеткен экен, аны таап келишти. Бардыгы өзүбүздө дагы күнөө бар да, ата-энелердечи. Азыркы акыркы күндөрдө мына мигрант болуп кетишип, балдарын таштап, ошонун негизинде мындай бала каралбай көчөдө калган балдар бар, ошондой случайлар дагы болуп келет. Бул сыяктуу оор шартта кароосуз калган балдар тарбияланган Ак Жол реабилитациялык борборунда ушул тапта 20 бала бар. Адистер мындай шартка кабылууга эң эле алгач ата-энелердин жоопкерчиликсиз мамилеси себептешет. Ошол эле учурда миграцияда чоң түрткү берүүдө. Кошумчалай кетсек, Сузак районунда турмуштук оор кырдаалдагы балдардын саны 430дан ашуунду түзөт. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Сузак району.